Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах Таалам жардам менен 3 кабырдагы суроого 3 негиз Аллах Тааламды тануу, пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү, ислам динди далилдеп берүү, ушул 3 негизди үйрөнүүдөбүз. Шейхул Ислам китебин жазганда бул кириш сөз кылган. Биринчи кириш сөз, экинчи, үчүнчү. Бул кириш сөздө 4 нерсени шейх эскерген. Мусулман адам оолу баардык нерсенин алдыга койгон нерсеси илим экен. Илим дегенде ушул Аллах Тааламды билүү, пайгамбар алейхиссалату вассаламды билүү, ислам динди далил менен билүү, шариат илими. Анан ошол билген илимине амал кылуу. Анан амал кылгандан кийин ошол жакшылык менен башка бирөөгө бөлүшүп дават кылуу. Жана ал жолдогу кыйынчылыктарга сабыр кылуу деп ушул 4 нерсени эскерип, ага далил катары Асыр сүрөсүн алып келип, Имам Бухаринин сөзүн алып келип кириш сөз кылган. Мына ошол кириш сөздө бүгүн илимден кийинки амал деген бөлүгүнө келгенбиз. Билген илимге амал кылуу. Ай бил илм лианнаху ла якфи аннал инсана юаллим ва ятааллам бал ла будда ан яъмала би илмихи. Фал илму бидун амал иннама хуа худжатун алал инсан. Илимге амал кылуу деген тек гана үйрөнүп алып, жана башка бирөөгө үйрөтүп эле өзү жетишсиз. Илимди билип эле калуу ал эмес. Илимден максат ошол билген илимге амал кылуу. Эгерде илимде адам амал кылууну көздөсө, анда бул илими өзүнө каршы күбөлүк болот кыямат кайымда. Өзүнүн бактысыздыгына себеп болот. Качан илим пайдалуу болот? Качан ушул илимге адам амал кылганда гана. Мисал Аллах Тааламды үйрөндү, Аллах Тааламды тааныды, билди, эмнеге буйруду аткарат, эмнеден тыйды тыйылат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билип үйрөндү, буйругун аткарат, тыйган тыйылат. Мына ушундай. Ошондо адамга илимдин мөмөсүн берип, пайдасын берип, адам жакшылыкта жүрөт. Ошол илим менен бул дүйнөдө да Аллахтын ырайымында, жакшылыгында, ийгилигинде жүрүп, акыретте да ырайымына бөлөнүп бейиш керет. Ал эми ким билип туруп ага амал кылбаса, анда ал Аллахтын каарына тийген, Аллахтын каарына түшкөн, ачуусуна түшкөн, акыйкаттан жүз бурган, илимди билип туруп таштап койгон адамдарга кирет. Керек болсо буларды кыямат кайымда эң биринчи тозокко кирүүчү адамдар деген. Жанагы отко сыйынган мушриктерден да биринчи келет деп асарларда дагы бир хадистерде келет. Билген илимине амал кылбаган кыямат кайымда отко сыйынган адамдан биринчи тозок ыргытылат деп, же биринчи азапталат деп. Тирмизиде келген хадисте жана 3 түрлүү адамды сүрөттөйт го. Бири берешен, экинчиси жихадта өлгөн. Анан ошол хадисте дагы биринде эң биринчи тозокко түшкөн адам ушул илимине амал кылбаган деп те келет. Эң биринчи тозокко түшкөн билген илимине амал кылбаган. Мына ушинтип аз билсеңиз да ошо амал кылсаңыз, ошол нерседе эмне болот? Береке болот. Ошодо мөмөс болот. Мисалы намазды 5 мал намаз парз экенин билди, адам амал. Алхамдулилlah, Аллах Таалам буйругу экен, бул келишим экен. Намаздан биринчи суралат экен, кой намазыма бекем болоюн деп адам намазына түшсө, мына илимине амал кылды деген ушул. Орозонун парз экенин билет, 30 күндүк орозо 1 жылда ага амал кылат. Рибанын процент арам экенин билди, таштайт. Буйрукту аткарат, тыйгандан тыйылат. Мына амал деген ушул. Ошонун илимдин негизинде дейт. Ошон үчүн илим биринчиде турду. Ал эми билбей амал кыла турган болсо, анда ташат. Анан билип туруп амал кылбаса, анда Аллахтын каарына түшөт. Ал эми кээ бир жана шайтандын пикири бар. Билбей эле кой, сага жүк болот деген. А билбеген адам эмне болот? Жүз бурган адам болот. Акыйкаттан жүз бурган. Ал акыйкаттан үйрөнбөйм деген бул андан да жаман нерсе да. Ал эми адам үйрөнүп жүрсө, ошол амалга түртөт. Адамды ойготот. Мына ошондуктан амал илимдин эмнеси? Мөмөсү. Илимге амал кылбаса, кайдымкиде мөмөсү жок, дарактай, пайдасы жок деп сүрөттөйт. Илимдин түшкөн максаты ошо амал үчүн түшкөн. Ошон үчүн илимдин максаты көп маалымат топтоо, дирая, же ривая деп алымдар берген. Илим деген бул коркуу деген. Илим сага ушундай мурас бериш керек. Ошол менен буйрукту аткарууга, тыйгандан тыйылууга, жакшылыкты ээрчүүгө, жамандыкты таштоого, пайгамбарыбызды ээрчүүгө, Аллахтын буйругун аткарууга, бүт адеп акылаңызды оңдоого, жөн эле бир маалымат жана гезит журнал жаңылыктардай болбош керек. Ушул илим менен биз жашаш керек. Буйругун буйруктай, тыюусун тыюудай. Колдон келиши аткарабыз ушул нерсе. Мына ошондой эле илими жок амал кылгандар да бар. Ал кандай болот? Ал адам үчүн адашуу, балее башына болот. Канча кыйналып ошону жасайт, ал илимдин негизинде
шариаттан болбогондуктан, исламда болбогондуктан, пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп бербегендиктен, динде болбогондуктан ал адам жөн эле күнөөнү топтойт. Бул кайсы тарабынан келди? Илим албагандыгынан. Ошондой эле илим алып туруп амал кылбаса да пайда бербейт. Экөө тең бале. Илимсиз амал да бале, амалсыз илим дагы адам болгон өзүнө каршы болот. Анан 100 буруп кетсеңиз, андан да чоң балеге түштүңүз, үйрөнбөймүз. Кимде ким бир амал кылып, анда биздин буйрук болбосо деген, шарият болбосо, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көрсөтмөсү болбосо же Курандан болбосо ал нерсе кайтарылат. Пайда бербейт ал адамга. Мына ошондуктан биз күндө Фатиха сүрөсүндө эмнеде окуйбуз аягында? Ихдина сиротал мустаким. О Аллахым, бизди түз жолго сал дегенде ошол нерседе пайдалуу илим калат. О Аллахым, түз жол деген эмне десе? Чүнү түз жол деген бул илим менен акыйкатты билесиз. Анан ошол нерсеге амал кыласыз. Ошондо ошону хидаят деп коет. Хидаяттан эки түрлүү адамдар адашат. Бири билип туруп амал кылбайт, экинчиси билбей амал кылат. Билбей амал кылгандар адашкандар, ал эми билип туруп амал кылбагандар Аллахтын каарына калгандар. Мына ушул эки жолго биз түшүп калбайлы деп, күндө Фатиха сүрөсүндө Аллах Тааламдан жардам сурайбыз. О Аллахым, мени түз жолго сала көр. Адашкандардын жолуна сала көрбө. Билип туруп сенин амал кылбай сенин каарыңа түшүп калган, ачууңа тийгендердин тобуна кошо көрбө деп, сиротоллазина ан'амта алейхим гойрил магдуби алейхим валаддоллин деген мааниси ушул. Аллахым, өзүң ийгилик бер, жакшылык кылып бер бизге. Каарыңа калгандардын жолуна эмес, билип туруп амал кылбай койгондордун жолуна эмес, жана илимди албай, илимсиз амал кылгандардын жолуна да мени сала көрбө. Үйрөнөйүн, жана ошого амал кылайын деп күндө биз дуа кылып Аллах Тааламдан суранып атабыз. Мына Аллах Таалам Куранда доллин деген мааниси ошо илимсиз амал кылгандар. Ал эми билип туруп амал кылбагандарды эмне деди? Аллахтын каарына түшкөн, Аллахтын ачуусуна тийген адамдар. Мына ошон үчүн бул нерсеге өтө катуу көңүл буруш керек. Кайсы нерсени уксак ошол нерсени Я юхаллазина аману дегенде Куранда Ибн Масуд айткандай, кулакты шөгүлө деген. Эй адамдар дегенде Аллах Таалам же сага бир буйрукту берейин деп атат, аткарышың үчүн. Же сага Аллах Таалам бир нерсени тыяйын деп атат, сен ташташың үчүн, же тыйылышың үчүн. Мына ушул нерсе, ошондо гана алхамдулилля биз амал кылам ушул нерседен. Буйрукту аткарам, тыйган тыйылам, шарият менен жашайм, пайгамбарды эргишип ээрчим деп ошондой максатта илимди алсак, ошол бизге пайдалуу болот. Ал эми илимди башка нерсени көздөсөк, жөн эле маалымат топтоп алуу, же көрүнүү, же угузуу, же башка бир нерсени көздөп алса, анда илимден пайда бербейт. Жана ошондой эле топтоп туруп ага амал кылбасак, ошол илимден өзүбүзгө таасир бербесе, коркуубузга, адеп акылабызга, амал кылуубузга, жүрүм туруубузга, Кудайдын буйругун аткарууга, тыйгандан тыйылууга, пайгамбардын жолун жолдоого эч кандай таасир бербесе, ал илим бале илим, Алла сактасын. Мына ушул экинчи негизде кириш сөзүндө. Биринчи илим, анан амал. Ушул экөө эриш аркак болуш керек. Илим менен амал. Амалсыз илим болбойт, илимсиз да амал болбойт. Ушул экөөнү бириктириш керек. Ошондо мөмөсүн берип пайдасы берет. Кириш сөзүнүн үчүнчүсүндө илдиңиз, амал кылдыңыз, анан жакшылыкка чакырасың. Ушуну аддавату илейх дейт. Жакшылыкка чакырасың. Мына Алла Таалам ушул нерсеге буйруган бизди. Ушул илим менен амал кылып жакшылыкка чакырган, сабыр кылгандарды эмне деди Алла Таалам? Кыйроодо учураган бактысыз болгон коомдон, тайпадан чыгуучу адамдар. Үйрөнүп алып, анан өзү амал кылып, өзү менен чектелип калган болбойт бул да. Ошо билген жакшылыгыңызды бөлүшөсүз, чакырасыз. Кимге чакырасыз? Алла Тааламга. Адамдарды Алланын жолуна, хидаяттын жолуна, ислам динге, пайгамбардын сүннөтүнө адам чакырыш керек. Мына ошондо башка бирөөгө чакыруу менен адамга жоопкерчилик туулат, ойгонот. Ошол илим менен пайдаланат, амалы менен пайдаланат. Өзүнө дагы, башка бирөөгө дагы пайдасын берет. Өзүңө каалаган жакшылыкты башкага каала, өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалабасаң, ыйманың толук болбойт деген канча деген хадистерди, асарларды билебиз. Мына ошондой эле эң чоң жакшылык адамга берилген эмне десе, хидаят экенин билебиз. Эң чоң жакшылык. Мына ушул жакшылыкты кантип бөлүшпөй коебуз? Күнүмдүк турмушта адамдарда карасаңыздар, бир тууганыңан, бир жакыныңан, досуңан, таанышыңан бир жакшылыкты билип, сен бир ай же бир жыл убар болуп жүргөсүң да билбей. Ал адам билген. Кандай карайсыз ушул адамга? Адам көңүлү ооруйт. Айтып койбойт белең, кабарлап койбойт белең деп. Бул адам эгоист экен, өзүн эле ойлойт экен деп адамдар жаман көрөт күнүмдүк турмуштагы нерсени.
Анан ушундай бейиш менен тозок, бул дүйнө менен акырет, адамдын бактысыз менен бактылуулугундагы эң негизги чоң кадамдар болот. Ошону адам билип туруп, аны бөлүшпөсө, кабарлабаса, жеткирбесе кандай болот? Ошон үчүн илим бул аманат. Кайсы нерсени билсең, ал сенин мүлкүң болуп калбайт. Сени жана сактап койгон бир казанаңда, складыңдагы бир буюмуңда эмес. Ал билген нерсеңе башка адамдарда муктаж. Ошондуктан сен бул нерсени жеткиришиң керек, баяндашың керек, адамдарга жеткириш керек бул жакшылыкты. Аллах Таалам берген бул илим сен деле токтоп калып калбаш керек. Бул берилген сага неымат, бул жакшылык сага да жана башка бирөөгө да таандык. Ошондуктан ал нерсени сен өзүңө гана чектеп койбогун, андагы жакшылыкты адамдардан тыйып койбогун. Сендеги пайданы өзүң пайдалангандай эле адамдар да пайдалансын. Мына ошол нерсени жеткиришиң керек. Баяндаш керек. Илим ээлеринен Алла Таалам келишим алган. Али Имран сүрөсү 187-аятта ар бир билимге умтулган адам, илимдүү адам, ошо илим насип болордо Аллах Тааламга убада берген. О Аллахым, эгерде ушул илимди берсең, мен элдерге баяндайм, жеткирем, өзүмдө сактап калбайм, бөлүшөм деген илим ээлеринде Аллах менен болгон келишими бар. Аллах Таалам илим берилген адамдардан улуу келишимди алды дейт. Келишим, эмне деген келишим? Эгерде силер бул илимди алсаңар, адамдарга бөлүшөсүңөр, баяндайсыңар, жашырып жатып албайсыңар деп. Улуу келишим бул. Мына буну кимдерден? Уламалардан, аалымдардан Алла Таалам алган. Ошо илимди аласыңар, мен силерге үйрөтөм. Ошо илимди алгандан кийин силер жашырбастан, катып албастан элдерге бөлүшөсүңөр бул жакшылыкты деп. Адамдарды караңгылыктан жарыкка чыгарасыңар, адашуудан хидаятка түртөсүңөр, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарасыңар деген. Мына ушул пайгамбарлардын жолу болгон. Жана пайгамбарларды ээрчим деген адамдардын жолу да ушундай болуш керек. Юсуф сүрөсүнүн 108-аятында Аллах Таалам айтат: "Эй Мухаммад айткын" деген. "Кул хади сабил", мына менин жолум ушундай. Мен Аллах Тааламга чакырам. Эмненин негизинде? Аля басыйра. Илимдин негизинде, шариаттын негизинде, хидаяттын негизинде, акыйкаттын негизинде чакырам. Мен жана мени ээрчигендердин баары жолу ушундай дейт. Көрдүңүздөр, бир жалгандын негизинде эмес, бир ырым-жырым негизинде эмес, түштүн негизинде эмес, же бир өзүнүн бир чыгарып алган тартиптин негизинде эмес. Аля басыйра. Куран, пайгамбар алейхиссалату сүннөтү, шариаттын жолун, илимдин негизинде чакырыш керек. Билбейби чакырбайт. Чакырган адамдардын жакшылыгы менен бөлүшөт. Өзүнүн канчалык деңгээлде илими бар, ошо менен чакырат. Билген нерсеси менен чектелет. Адеп аклагы менен, жүрүм туруу менен, бирөөгө көргөзүп коюу менен, бөлүшүп коюу менен, багыт берүү менен. Мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолу. Жана пайгамбарды ээрчим деген адамдардын жолу ол илимди коет, амалды коет, анан ошол жакшылыкты башкаларга бөлүшөт. Кимде ким дават кылганга мүмкүнчүлүгү болуп, анда илими болуп туруп чакырбаса, бөлүшпөсө, жашырып койгон болсо, ал кыямат кайымда тозоктон болгон жүгөн менен жүгөндөлөт деп Абу Давудда, Тирмизиде, Ибн Мажада, бир нече сунандарда, хадистерде келген. Эмне дейт? "Ман суиля ан илмин факатама", ким бир илимден суралып жашырып койгон болсо, кыямат күнүндө тозоктон болгон жүгөн менен жүгөндөлөт деген. Хадисте кимде ким бир илимди адамдардан жашырып койгон болсо, мейли динде болсун, акыйкатты жашырып койгон болсо, кыямат кайымда тозоктон болгон жүгөн менен жүгөндөлөт деген. Үчүнчү негиз болду. Кириш сөздө илим, амал, анан дават деген ушул. Анан баса белгилеп айтып коюучу нерсе негизинен. Даватта илим менен болот. Түш менен эмес, же бирөөлөрдүн жолу менен эмес. Биринчи илим алыш керек, амал кылат ушул нерсеге. Анан ушул нерсеге чакырат. Кээде шайтан пикир берет, амал кылмайынча сен дават кылбай деп. Амал да кыла бересиз, анча-мынча аксасаңыз да дават кыла бериңиз. Ошол акыйкаттын негизинде так билген болсоңуз. Ошону айтуу менен сизге да жоопкерчилик туулат. Кээ бир адамдар ушинтип мен амал кылмайынча дават кылбайм дейт. Амал да кыла бериңиз, дават да кыла бериңиз. Анан даватты кыла турган адам илимдин негизинде болуш керек. Айтып аткан маалыматты так анык билиш керек. Билбей туруп чакыруу бул адашуунун эшигин ачат. Жакшылыкка чакырбай эле адашууга чакырып саласыз адамдарды. Анан ошол жалган маалымат таркап кете турган болсо, кимдер ошону жасай берсе, күнөөсү кемебестен чакырган адамга бара берет. Ошон үчүн аля басыйра деген сиз айтып аткан маалымат такпы, окугансызбы, илим ээлеринен угуп тактагансызбы, ошону караш керек. Жалган нерсеге адашууга чакыруудан оолак болуш керек. Анан илим жок десе, чакырып аткан адамдардын жакшылыгын бөлүшүүгө, билген аз нерсеңиз болсо да ошону
адамдар менен адеп акылыңыз менен, жүрүм туруңуз менен балаңызга, аялыңызга, кошуна колонго, туугандарга ушу жакшылыкты бөлүш керек. Мына туугандар жөнөкөй эле нерсе. Адамдын бактылуулугун Алла Таалам адам баары бактысыз да тек гана ушу 4 нерсени аткарган адамдар дебеди? Илим, амал, даават, анан кыйынчылыкка сабыр кылуу. Ушуну жаттап алып деле жеткизсеңиз болот адамдарга. Ай тууганым, мына бизде кандай сөз бул? Алла Таалам айтып, ант ичип айтып атат. Чындыгында адам баары бактысыз да деп. Ушул нерсе менен гана биз бактылуу болот экенбиз. Ушул 4 нерсенин бири келмей турган болсо, биз кыйроого учурайт экенбиз. Балеге учурайт экенбиз. Биринчиси илим экен. Илим дегенде Таалам таануу, пайгамбар таануу, исламды дайыл менен билүү деп. Анан амал кылыш керек экен ушул 3 нерсеге. Анан барып жакшылыкка чакырат экенбиз. Анан ушул жолдо кыйынчылыкка сабыр кылат экенбиз деп так билип айтып алсаңыз кандай сонун. Балаңызга айтыңыз, жакыныңызга айтыңыз, жаттатыңыз, үйрөтүңүз, түшүндүрүңүз. Улуу негиз. Бул асыр сүрөсү менен керек болсо ошол салафтар, сахаба, табииндер бири-бирине осуят кылгандар келет. Сапардан узап кетип атканда да асыр сүрөсү менен осуят кылган. Мындай айтканда, илимди таштаба, амалды таштаба, билген жакшылыгыңды өзүңдө калып калбай бирөөгө бөлүшкүн. Анан жашоонун өйдөлдүгүнө сабыр кылгын. Дават кылганда эле баары кабыл кыла бербейт. Бири орой жооп берет, бири акыл үйрөтпө дейт, бири сүйлөбө дейт, бири ушинтип анан акырын ошого сабыр кылуу менен акырын дават кылат. 4-үнчү бөлүгүндө ас-собру алалада деди. Белгилүү адамдарды жакшылыкка чакырганда, жамандыктан кайтарганда сөзсүз бир зыяндарга, аза сөздөргө, жагымсыз кептерге туш болот. Себеби көпчүлүк адамдар жакшылыкты каалабайт. Көпчүлүк адамдар хидаятты каалабайт. Аллах Таалам да Куранда «Уқалилум мин айбади аш-шакур» менин кулдарым азы гана мага шүгүр кылат деген. Мындай айтканда адамдардын көпчүлүгү өз шахваттарын, кумарларын ээрчиген. Жалкоолукка, кайдыгерликке, боштукка, ныксыроого, өздөрүнүн каалоолоруна ээрчишет. Ал эми шарият ошо каалоолорду, адам шахваттарын не кылат? Тартипке, иретке салат да. Анан бул нерсе напсиге жакпайт. Бул арам, муну кыл, бул кылба деген нерсе адамдын табиятына, напсисине, шахватына, кумарына жакпайт. Арамдарды тыюуда. Анан ким келип ушуга чакырып келсе, эмне кылып атат? Анын шахватынан тыйып атат да. Кумарынан тыйып атат. Каалаган эңсеген нерсесинен тыйып атат, эгер ал шарият каршы келген болсо. Ал кезде же тигил адам не менен кайтарат? Сөз менен кайтарат, же амал менен кайтарып салышы мүмкүн. Сүйлөй эле кой, айтпай эле кой, мага кереги жок. Жактырбайт да. Бир адам соодада кредит менен иш кылып аткан болсо, тууганым бул арам окат, мунун ташта деп көрчү кандай жооп берер экен. Мына ошондой корс сөздөргө, мындай жагымсыз кайтарган мамилелерге адам сабыр кылыш керек. Себеби сиз Аллахтын жолуна чакырып атасыз. Аллах Тааламга чакырып атасыз. Аллахтын ыраазычылыгын каалап атасыз. Жүзүн каалап кылып атасыз. Бул жолдо сабыр кыласыз. Өзүңүзгө окат сураган жоксуз. Ушул жакшылыкты сынып калбаш керек. Бай койду. Мындай кылып жооп берип кой, тигиндей кылып калды деп, мен болду жыйнаштырам, бул ишти кылбайм деп салбаңыз. Өзүм менен намаз окуп жүрө берем болду. Эч кимге эчтеке дебейм. Тууганыма да айтпайм, кел ушундай да таарым калат. Эч кимге сүйлөбөйм болду. Не кылса кылсын, билгенин кылсын, мен өзүм намазымды окуп, Кудай деп жүрө берем деген. Бул туура эмес тууган. Мына сизге болгон үлгү пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул жакшылыкка чакырганда кандай балелерди, кандай зыяндарды көрдү. Алыс кадамдардан эмес, өзүнүн атасынын бир туугандарынан, абакелеринен, өзүнүн айылдаштарынан, коңшу колоңдорунан жакын Меккедеги туулуу өскөн ушул 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл бирге жашаган адамдардан көрдү да, айылдаштарынан көрдү. Бул ким болбосо, адамдардын арасынан, бул аламдагы адамдардын арасында эң мыкты, эң шарапаттуу адам эле. Сөз менен дагы зыян жет дагы, амал менен дагы алага сыйкырчы деди, жалганчы деди, жинди деди. Аллах сактасын, бул адамдарды бөлүп жаруучу деди. Таш менен урду, башын канатты, чуңкурга салып жиберди. Намаз окуп аткан жерин саждада жанагы төөнүн ич агарын сасыгын үстүнө таштап жиберди. Өлтүрүүгө бел байлады адамдар, Меккен адамдар. Бойкот жарыялады, ачкачылыкта калды. Ухудда керек болсо маңдай тиши сынды. Пайгамбарыбыз таппай караса үңкүрдө кулап калган. Кандай кыйынчылыктарды көрдү. А биз эми кээде бул адашкан экен, бул мындай экен, же болбосо бизге ошо сөз менен билип койсо, ошону таарынып, бул акыйкатты каалабайт экен, бул ушинтип эле өлөт. Кээ бирөө ушундай өкүм берип шашат. Буга кылбай эле коюш керек табат. Экинчи мен сүйлөбөйм бул адамга. Билгенин кылсын деп сырас таарынабыз.
Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушунча азапты көрөсө да даватын, жакшылыгын бөлүшүнү, Аллах жолуна чакырууну таштаган жок. Сабыр кылды ушул нерсени. Мына ошондон бизге үлгү бар. Бул жакшылыкка бөлүшкөндө, жакшылыкка чакырганда сөзсүз ал адам не кылат? Зыянга, бир балелерге, же бир жагымсыз абалдарга иманына жараша, анан даватына жараша сыноолор келе берет. Болгон бул нерсеге сабыр кылыш керек. Акыйкатта болуп атсаң, алхамдулилля сабыр кылыш керек, ошону көтөрүш керек. Себеби бул Аллах Тааламдын жолунда. Бир жамандыкка чакырган жок, бирөөдөн нан сураган жок, же бирөөнүн оокатына, же бирөөлөрдү бөлүп жарылууга, бир жалган нерсеге чакырган жок. Акыйкатка, Аллахтын жолуна, жакшылыкты бөлүшүүгө чакырды. Ошол жолдо жеткен зыяндар, жагымсыз абалдардын бардыгына адам сооп табат. Жана анын артында кимдер ээрчиген болсо ошол соопко да шериктеш болот. Кандай улуу жакшылык туугандар. Сиз аркылуу намаз окуп калса бир тууганыңыз, сиз аркылуу ширктен оолак болуп калса, сиз аркылуу жакшылыкка эргешип, жамандыгын таштап калса, ошол адам өлгөнчө ошол жакшылыкты аткарып атып сизге соо кемей келе берет. Эмне деген Аллах Тааламдын бул жакшылыкты бөлүшүүдө, жамандыкты кайтарууда чоң жакшылыктарды койгон. Анан бүгүнкү күндө ушул нерседен алсырап калып, бир жакшылыкты бөлүш керек болсо, бир маалыматтарды бөлүшүп коюудан ээринебиз. Бир кнопканы басып коюудан ээринебиз. Болбосо бул үммөттүн жакшылыгы Аллах Таалам ушул жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарууда экенин эскерген. Ал эми ыйманыңыз, намазыңыз өзүңүз менен чектелип калат. Ал эми жакшылыкты бөлүшүү, дават кылып аткан адамдарга шериктеш болуу, даватын таркашына шериктеш болуу, илим талап кылып аткан адамдарга шериктеш болуу, бул улуу сооп туугандар. Ошолордун сообунда, жакшылыгында шериктеш болосуз. Анан ушул бул шарапаттуу сабырда. Адамдар азыр карасаңыздар бир күнүмдүк турмуш үчүн базарга барып, кекиртек үчүн деле бирөөлөрдүн жаман сөздөрүнө сатып аткан адамдар карасаңыздар, сөгүп атса деле ошол клиент кетип калбасын, клиент деген барын, клиент деген кудай болот деген сөздөрдү сүйлөшөт даже батышта. Эмне десе көтөрөбүз деп, жана кафе ачкандарды карагыла. Ошол кийим сатыш үчүн, же бир тамагын сатыш үчүн, же бир оокат өтүш үчүн канчалык кичпейиликтер болот. Кандай сөздөрдү сүйлөсө да көтөрөт. Эмнеге? Акча үчүн, ушул кекиртек үчүн, ушул ишим жүрүп кетсе экен деп. Анан ушул динибизге, жакшылыгыбызга бир оор сөз сүйлөп койсо, асманыбыз түшүп, жин аштырып салганга чейин барабыз, Кудай сактасын. Өз сөзүнүн башында убада бербеди. Мен сүйлөгөндө бул китебимде эмне деген? Далил менен гана айтам деген. Убада берген. Мына ушул далилде илим дегенде, амал дегенде, дават дегенде, анан сабыр дегенде ушуга далил катары эмне кылды? Аср сүрөсүн алып келди. Вал аср иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус солихат ва тавасау бил хак ва тавасау бис сабр деп. Убакытка, заманга, асырга ант болсун деди Алла Таалам. Чындыгында адамдардын бардык инсандын аттуунун баары бактысыз деди. Карысы болобу, улусу болобу, аялы болобу, жаш болобу, баласы болобу, бай болобу, кедей болобу, ким болбосун адамзаттын бардыгы бактысыз деди. Тек гана ушул 4 нерсени аткаргандар гана бактылуу болот деди. Алар иман келтиргендер, солих амалдарды кылгандар, анан жакшылыкка чакыргандар, акыйкатка бири-бирин жана бири-бирин сабырга үндөгөндөр, сабыр кылгандар. Мына ушул нерсени автор эмнеге далил катары ушул жана кириш сөзүндөгү могу 4 кириш сөзүнө далил. Иллаллазина аману. Иман келтирген деди биринчи. Эмнеге илим гана деп суроо берсеңиз, иман болбойт да илим болбоюнча. Ошо билгениңизден иман келтирип атасыздар. Билгин ал жалгыз, андан башка шериги жок. Ал жалгыз ибадатка өзү гана татыктуу, андан башка ибадатка татыктуу зат жок деп ошону билип туруп анан келме келтирип атасыздар. Ошончо иман дегенде илим кошо камтылат да. Илимсиз иман болбойт. Билгендигиңизден иман келтирип атасыз. Биринчисинде ушул илим. Иман дегенде илим. Ал эмне десе, Аллахты таануу, пайгамбар таануу, дини исламды далил менен берүү. Экинчи, ва амилис солихат деди аятта. Бул амал илимге. Кантип солих амалды кыласыз билбесеңиз. Үчүнчүсүндө ва тавасау бил хак деди. Акыйкатка бири-бирин осуят кылгандар. Акыйкатка бирин-бири чакыргандар. Бул дават эмнеге? Илимге, амалга чакыруу. Акыйкатка, ошону аткарууга чакыруу. Төртүнчү, сабыр кылуу. Ушул жолдо, даваттын жолунда, илимдин жолунда, амалдын жолунда сабыр кылуу. Сабыр деген ушунун баарын камтыйт. Илим алышка да сабыр керек, амал кылышка да сабыр керек, жакшылыкка чакырышка да сабыр керек. Мындайча айтканда, ушул үчөөнө тең сабыр керек. Мына ушул 4 нерсени бириктирген адамдарды эмне деди? Жанагы бактысыздын жолунан, кыйроонун жолунан, куруп кетүүчү жолдордон баардык адамдар бактысыз деди.
Ушу 4 нерсе менен сыпатталган ушуну аткарган адамдар алхамдулилlah жакшылыкка кетет.